чтобы быть готовым к любым ситуациям, потому что самое главное – это проведение этих выборов честно, открыто, прозрачно, с соблюдением всех демократических норм и принципов, для того, чтобы ни у кого сомнений не вызывали итоги выборов. Поэтому важны с этой точки зрения звонки и обращения, которые вы будете направлять на телефоны, для того, чтобы мы фиксировали, анализировали и в ходе даже выборов, потому что сейчас вот выборы начались только, в 8 утра открылись наши все избирательные участки, до 8 вечера еще очень много времени, поэтому по ходу прохождения этих досрочных выборов и референдума, если будут возникать какие-то трудности, мы должны их экстренно устранять и таким образом провести на высшем уровне эти выборы и референдум. Самое главное, все государственные органы к этому готовы. Со стороны правительства приняты были все соответствующие меры по организации и проведению, по оказанию помощи Центральной избирательной комиссии в проведении этих досрочных выборов президента и референдума. Теперь самое главное, чтобы наши граждане, избиратели добросовестно выполнили свой гражданский долг, пришли на выборы, потому что от количества пришедших на выборы наших граждан-избирателей зависит и презентабельность итогов референдума в первую очередь. Поэтому призываем всех наших граждан активно поучаствовать в данном политическом процессе, потому что это судьбоносный период, момент в нашей истории новейшей, потому что на референдуме будет определяться вектор направления развития нашего государства на ближайшую перспективу. На референдуме ставится вопрос о выборе формы правления в нашем государстве. Поэтому этот самый важнейший судьбоносный вопрос наши граждане должны выбрать, сделать свой осознанный выбор и таким образом определить судьбу развития нашей страны на ближайшую перспективу. В зависимости от результатов этого референдума будет определена та конституционная реформа, о которой мы все до этого говорили. Также все эти политические решения должен будет осуществлять избранный президент на этих досрочных выборах. И основным следующим нашим политическим событием будет, естественно, проведение выборов в Жогорку Кеңеш, депутатов нашего парламента, которые тоже будут ответственны за проведение этих политических решений, которые сегодня на референдуме будут приняты нашими гражданами, народом Кыргызстана. Еще раз обращаемся к нашим гражданам прийти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг. Поучаствовать обязательно на выборах досрочных президента Кыргызской Республики и обязательно на референдуме тоже сделать свой осознанный выбор. Уважаемые соотечественники, урматтуу мекендештер, баарыңарды дагы бир ирет чакырып өтөлү. Ушул мөөнөтүнөн мурда өтүп аткан президенттик шайлоого сөзсүз түрдө катышып, аны менен бирге өтүп аткан референдумга сөзсүз катышып, өзүңөрдүн добушуңар менен Кыргызстандын келечегин аныктап бергиле. Анткени силердин деген референдумда берген добушуңарга жараша биздин Кыргызстандын тарыхый миссиясы чечилет. Мындан аркы биздин мамлекеттеги болгон бийлик структурасы менен түзүлүшүнүн
сөлөкөтү аныкталат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө келип, референдумда коюлуп аткан суроолорго өзүңөрдүн жообуңарды, добушуңарды берип, Кыргызстандын тарыхын басып өткөн алдыдагы жолун аныктаганга сөзсүз түрдө өзүңөрдүн пикириңерди ошентип бергиле. Ошентип биздин Кыргызстандын келечегин аныктагыла. Ошон үчүн баардыгыңарды ушул референдум менен мөөнөтүнөн мурдан өтүп аткан шайлоого сөзсүз түрдө келип, өзүңөрдүн добушуңарды анык, ачык, эчтекеден коркпой бергиле келип, ошентип биздин Кыргыз мамлекетинин жасап аткан реформаларын жыйынтыгын аныктаганга жардам бергиле. Анткени ушул референдумда чечилип аткан маселе боюнча биздин Кыргызстандагы конституциялык реформанын кайсы жол менен бара турганын аныкташыбыз керек. Ошон үчүн сөзсүз түрдө силер келип референдумга канчалык көп киши катышып берсе, ошончолук биздин тарыхта мынакей аныктай турган жолубуз туурабы, туура эмеспи деген маселеге жоопту силер гана бере аласыңар. Ошон үчүн силердин келип ушул референдумга катышкандан кийин силердин ушул берген добушуңардын деген саны менен аныкталат. Кайсы бизде деген башкаруу болуш керек? Президенттикпи же парламенттикпи? Ошон үчүн азыр бүт тарыхый чечиле турган маселе өзүңөрдүн колуңарда. Биздин Кыргызстандын келерки тарыхы басып өтө турган жолу дагы силердин колуңарда. Ошон үчүн келип сөзсүз түрдө референдумга катышып, ошо менен Кыргызстандын келечегин аныктагыла. Бул деген биздин жарандык парзыбыз. Ошону деген аткарып бериңиздер. Канчалык көп киши келип ушул референдумда добушун бере турган болсо, кийин эртеси күнү мынакей шайлоо бүткөндөн кийин референдумдун жыйынтыгы чыгарылгандан кийин ушул жыйынтыктарга эч ким эч кандай күмөн санабаш керек. Ошонун баардыгы деген ачык, айкындык менен такталып, бүт маалыматты деген эл өзү кабыл алыш керек. Ошон үчүн баардыгыңарды дагы бир ирет чакырып кетебиз. 8ден баштап мынакей эртеден бери Кыргызстандын бүт аймактарында 2474 шайлоо участкалары ачылган. Анын ичинен Кыргыз мамлекетинде биздин жерибизде 2426 шайлоо участкасы ачылган. Чет мамлекеттерде 48 шайлоо участкасы ачылган. Ошон үчүн баардыгыңар келип, кыргыз жарандары биздин жарандык парзыбызды аткарып бериңиздерди дагы бир ирет суранабыз. Кыргызстандын тагдыры силердин колуңарда. Ушуну унутпай, эчтекеден коркпой, сөзсүз түрдө келип, шайлоого катышып, референдумдун жыйынтыгын аныктап бергенге баарыңарды чакырып өтөбүз. Рахмат. Азыркы учурдагы маалыматыбыз ушул. 2 саат сайын ушул трибунага келип, референдумду уюштуруу боюнча маселелерине катышып аткан ар кайсы министрликтердин жетекчилери келип, маалыматтарын берип турушат. Ошон үчүн эмки бул пресс чыгуу сөзсүз түрдө 2 сааттан кийин болот. Ошон үчүн шайлоонун бүткөнгө чейин 2 саат сайын силерге маалыматты берип турабыз. Маалыматтардын бардыгы анык, ачык, айкындык менен силердин көзүңөрдүн алдыңарда өтүп атат шайлоо. Ошон үчүн мынакей мен айтып өткөн телефондорго сөзсүз түрдө чалгыла. Кандай кемчиликтер бар, сунуш пикирлер бар, ошолордун бардыгын чалып билдирип тургула. Анткени анын бардыгы бизге керек. Рахмат.